Аймактар өнүкпөй жатат. Иш орундар жок деген сындоонун да чеги болуш керек. Бүгүнкү күндө каалоо болсо, алыскы Чоңалайда деле бир киши эмес, бир үй бүлөгө да жумуш табылат. Муну Чоңалайлык Жумадилланын мисалында айтып беребиз. Жумадилла Жапаров мамлекет үчүн, эл үчүн каражанын карч урган инсан. Ал өзү эле эмес, үй бүлөсү, кайын журту, жек жааты менен мамлекеттин өнүгүүсүнө өтө чоң салым кошуп жатышат. Мамлекеттин өнүгүүсүнө мындай салым кошуу ар бир эле кишинин колунан келе бербейт. Бүгүн да бир да тууган жетекчиликте жок. Сиздер башкалар кошоп, Россияда чүйдө миграцияда жок туугандар. Анда сөз башынан болсун. Жумадилла Жапаров Чоңалай районунун акими. Бир тууган жеңеси Саадат Туйгунова акимдин орун басары. Жакында эле кызматын тапшырды. Бир тууган агасы Ихматилла Жапаров болсо салык кызматынын Чоңалай району боюнча башкармалыгынын начальниги. Тууганы Кангелди Жапаров райондук Токой чарба ишканасынын башчысы. Бир тууган бажасы Эркинбек Алимбеков мектеп директору. Келини Эркингүл Мамажакыпова бала бакча башчысы. Бир тууган кайнэжеси Айтилла Туратова бала бакча башчысы. Карындашы Анаргүл Жапарова бала бакча башчысы. Дагы бир карындашы Шайыргүл Жапарова да бала бакчаны жетектейт. Уулу Саарбек Жапаров болсо Чоңалай райондук социалдык фонддо кызматкер. Аялы Рахат Туратова Чоңалай райондук социалдык фонддо кызматкер. Бир тууган иниси Улукбек Жапаров Чоңалай райондук социалдык фонддо кызматкер. Дагы бир тууган иниси Кенжебек Жапаров Чоңалай райондук ооруканасында бухгалтер. Мектепте, соцфонддо, соцпомощто, өкмөттө бүтүн мисалы үчүн мына жумаштын маалда иштеген өкмөттөгү балдар азырга чейин иштеп атат. Эмне үчүн олорду? Жаштардан коюш керек. Ротация кылыш керек, 5 жыл туруп. 5 жыл туруп коюш керек, онун башка фил иштетпеш керек. Иштеткенде ол балган адамды көрө кабыл албайт экен, башка да кылбайт экен. Бул көрүнүш бир эле Чоңалайда эмес, Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кездешпей койбойт. Айтайын дегенибиз, райондордогу мамлекеттик кызматтардын жетекчилери өмүр бою башкарма болуп калкалап, кызматтан кетсе да тактысын жакындарына мурастаган өнөкөттөн качан арылат экенбиз.